Урматтуу мекендештер, бүгүнкү видеодо биз сиздерге Сбербанктан алып жаткан ойчойгон комиссия тууралуу, ошондой эле Амина приложениясында болгон сбой, ошондой эле Амина приложениясы тууралуу келген мага суроолорго жоопторду ушул видеодо айтмакчымын. Андыктан видеонун аягына чейин көрөбүз жана видеого лайк басып, каналга подписаться болобуз. Негизги темага өтөрдөн мурун бардык мекендештерге мындан чыккан мурдакы видеолорго актив көргөзүп лайк басканыңыздар үчүн рахмат айткым келет. Канчалык сиздер реакцияны көп койсоңуздар, канчалык лайкту көп бассаңыздар, биздин мекендештер көпчүлүгү биздин видеолорду көрөт дагы өздөрүнө пайдалуу маалыматтарды алат. Биз өткөнкү видеолордо сиздерге кантип реестрге түшкөндө акча бербестен заявление жазуу жолун көрсөтүп бердим. Жана орусча жазуудан кыйналган мекендештер үчүн атайын приложениядагы меселе көрсөтүп бердим. Демек сиздерде керектүү маалымат жана инструменттер колуңуздарда бар. Мен чыгарган видеолорду кайра көрүп, өзүңүзгө маалымат алып, жана ошол маалыматтарды жашообузда колдонгонго аракет кылабыз. Мен чыгарган видеолордон кийин менин жеке баракчама аябагандай көп суроолор келип жатат. Тилекке каршы алардын баарына мен жооп бергеним мүмкүнчүлүгүм жетпей жатат, убактым жетпей жатат. Бирок урматтуу мекендештер, эч камсанабаңыздар. Мен атайын ошол Telegram канал ачкам, WhatsApp группа ачкам. Ошол жерлерде биздин мекендештер менен 2 жылдан бери ошондой суроо жооп кылып бири-бирибизге жардам берип келебиз. Сиздер да ошол каналдарга кошулуп, ошол жерден сурооңуздарды берип, жана өзүңүздөр дагы башыңыздардан өткөн окуяны айтып берип, бири-бириңизге жардам берсеңиздер болот. Бул негизги суроолоруңуздар жөнөкөй эле суроолор. Ал суроолорго жооптор бар. Ал суроолорго жоопту көпчүлүгү билет. Болгону биз бир группага чогулуп, биз бир Telegram каналдын ичинде бири-бирибизге жардам берсек, эффект жакшы болот. Тилекке каршы бизди суроолорго жооп берүүгө посольство фондунда мүмкүнчүлүгү жетпей жатат. Тилекке каршы биздин юристтер дагы жөнөкөй эле бир суроо үчүн 1000 рубль деп баа коюп коюптур. Мисалга мен Сахарова барышым керекпи, барбашым керекпи деген суроого жооп алуу үчүн дагы биз юристтерге 1000 рубльдан төлөшүбүз керек. Бул жөнөкөй мигрант үчүн аябай чоң сум. Ошондуктан мекендештердин баарын чакырып кетилем, биздин Telegram каналга кошулуңуздар дагы ошол жерде суроо жооп кылып бири-бирибиз менен жардам беришибиз керек. Сбербанк Кыргызстанга которуулардан 3% комиссия алып жатат. Бул чын маалымат, так маалымат. Себеби кече жакын өзүм Кыргызстанга акча котордум. Акча которгондо Сбербанк приложениясынан 1,5% алып калды дагы. Бул жактан банктан снимать эткенде дагы 1,5% комиссия алып жатат. Бул аябагандай чоң комиссия, ошондуктан бардык мекендештерге айтып кетилем, Сбербанктан Кыргызстанга акча которбоңуздар. Тагыраагы Сбербанк приложениясынан акча которбоңуздар Кыргызстанга. Ошондой эле Астрасент приложениясына дагы комиссия көп алып жатат. Астрасент приложениясынан дагы акча Кыргызстанга которбойбуз, урматтуу мекендештер. Жаңы жылдан баштап, 1 январдан баштап биздин улуттук банк жергиликтүү кыргызстандык банктарга Россиядан мигранттардын которгон акчасынан 1,5% комиссия алууга тыюу салды. Бул дегени Сбербанктан да, Астрасенттен да комиссиялар жаңы жылдан баштап түшүшү мүмкүн. Эгер түшүп калса, биз ал жөнүндө сөзсүз сиздерге маалымат беребиз. Биздин видеолорду карап туруңуздар. Азыр болсо, урматтуу мекендештер, Сбербанк менен Астрасенттен Кыргызстанга акча которбойбуз. Бул видеону кабары жок биздин мекендештерге таратып коесуздар деген үмүттөмүн. Амина приложениясы боюнча мага келген суроолордун эң көбү, эң орчундуусу бул кагаз регистрациясы бүтүп жатат. Кагаз регистрациям бүтүп жатат. Мен эмне кылам? Же болбосо кагаз регистрациям суроого өтүп кетти. Эмне болот? Мен реестрге түшөмүнбү, же выдворение боломун, же штраф аламынбы деген мекендештер чыгып атат. Кабатырлыган бардык мекендештерге мен айтып кетерим, эч кыжалат болмоңуздар, урматтуу мекендештер. Эгер сиздердин кагаз регистрацияңыздар бүткөн болсо, сиздерге Амина көчүргөнү дагы 30 күн убакыт берилген. Бул мыйзамда жазылган. Бул федералдык 121 мыйзамда жазылган. Азыр экранда турат. Ушул маалыматты скриншот кылып алыңыздар телефонуңуздарга, сактап алыңыздар. Жана көчөдөн сотрудники полиция сенин регистрацияң суроого өтүп кетиптир, сен Амина көчүрбөпсүң, сага штраф, выдворение дей турган болсо, ушул маалыматты көрсөтөсүздөр. Бул маалыматты көрсөткөнүңүздөрдөн кийин, бул кайсыл закон, бул жөн эле скриншот экендей тура турганбаса, анда экинчи маалыматты көрсөтүп коюңуздар. Мен азыр чыгардым дагы экранга. Бул маалыматта скриншот кылып алыңыздар дагы, бул маалыматта көрсөтүп койсоңуздар болот. Бул жерде кайсыл мыйзам, кайсыл статья, кайсыл пункт экенине чейин көрүнүп турат, урматтуу мекендештер. Бул жөн гана көрсөтүү үчүн эмес, өзү үчүн дагы көптөгөн мекендештер маалымат алып алсын, жана кабатырга түшүшпөсүн. Сиздерде кагаз регистрацияңар бүткөндөн кийин 30 күн дагы Амина өткөргөнү убактыңыздар бар. Мен ойлойм, бир жуманын ичинде Амина приложениясын өткөрүп алса болот, жана аны колдонуп баштаса болот. Бул боюнча мекендештерде проблема болбойт. Амина тууралуу дагы бир маалымат. Жакында бир сбой болду, жана интерфейс өзгөрдү. Интерфейс деген бул жана приложениянын ичиндеги жазуулар, сүрөттөр, маалыматтардын жайгашышы өзгөрдү. Ага эч кабатыр болушунун кереги жок, урматтуу мекендештер. Бул техникалык мындай мүчүрүштүктөр, техникалык өзгөрүүлөр. Бул жерде сиздердин эч кандай күнөөңүздөр жок. Бул жерде сиздер Амина иштебей калып, учеттон жип кетсеңиздер дагы бул сиздердин күнөөңүздөр болбойт, урматтуу мекендештер. Себеби жалпысынан алганда Амина приложениясы 1 жыл эксперимент катары киргизилген. Бул эксперимент учурунда Амина приложениясына жаңы функциялар киргизет, бир функцияларды иштетип көрөт, кайра калат, ошого нерселерди өткөрүлөт 1 жыл бою. Анан 1 жылдын жыйынтыгы боюнча Амина приложениясы бизге болобу болбойбу деп карап туруп, андан кийин мүмкүн Амина приложениясын такыр жок кылат, же кайра ордунда калтырып башка областтарда дагы кеңири таратышат. Амина боюнча дагы бир суроо келип жатат. Эң көп келген суроолордун бири бул VPN-ди случайно жагып алдым. Эми мен
Аминаны карасам, вы сняты с учета деп койду. Бул эмне деген маалымат? Мен эми реестрге түштүмбү, дагы выдворение боламбы, штраф аламбы деген кабатыр алган мекендештер чыгып атат. Урматтуу мекендештер, буга эч кабатыр албаңыздар, себеби бул жерде жөн гана сизди Амина башка регионго чыгып кетти деп түшүнүп кабыл алат дагы сизди учеттон чыгарып салат. VPN кандай иштейт билесиздер да? VPN иштегенде сиздерди башка IP адрестерден чыгарат, башка мамлекеттин IP адрестеринен чыгарат. Бул Германия болушу мүмкүн, Франция болушу мүмкүн. Анан ойлойт, бул кыргызбай азыр Францияда жүрөт экен, значит Францияда Амина иштебейт, бизге бунун кереги жок дейт дагы. Амина учеттон чыгарып коет. Бул деген жөн эле убакытынча барып келген. Ал барып келген сиздин закондуу, сиздин укугуңуз. Ошондой эле башка областка барып келүү дагы сиздин закондуу укугуңуз. Бирок бир нерсени билип коюшубуз керек, Амина приложениясы Москва жана Москва областында гана эксперимент катары киргизилген. Демек ушул региондо гана Амина приложениясы иштейт. Амина приложениясы карап турасыздар геолокациядан. Бул Кыргызбай кайда жүрөт деп. Кыргызбай областка Калугага чыгып кеткен болсо, бул ошол жакта жүрөт экен, ал жакта иштебейт. Кыргыз ал жака барган болсо, ошол Калуганын регистрациясын жасаш керек, кагаз регистрациясын. Себеби Калугада, башка областтарда, Оренбургда, Тверде, Тулада ошол илгеркидей эле кагаз регистрациялар күчүндө. Эгер сиз ал жака бара турган болсоңуздар, башка регионго 7 күндүн ичинде кагаз регистрация жасатышыңыз керек, мыйзамга ылайык. Эгер сиз ал жакта 3 күн, 4 күн туруп кайра келе турган болсоңуз, 3 күн, 4 күн мейманга туруп кайра келе бериңиз дагы, Москвага келишиңиз менен кайра Аминаны көчүрүп, мурдагыдай иштетип баштай бересиз. Бул жерде эч кандай проблема болбошу керек. Кыргызстанга бараткан мекендештер да сурап жатат. Аминаны эмне кылам? Өчүрүп кетемби? Удалить этишим керекпи? Эмне кылышым керек? Заявление жазышым керекпи? Эмне кылышым керек? Мен жөн эле чыгып кетсем азыр реестрден чыгарып, мени чоңойго киргизбайбы деген суроолор келип атат да. Ушундай суроолор тилекке каршы көп келип атат. Бул жерде деле жогоруда айтып кеткен эле эреже иштейт. Амина сиздерди геолокациядан карап турат, кайсыл жерде жүргөнүңүздөрдү. Ошол Кыргызстанга чыгып кеткениңиздерди көргөндөн кийин Кыргызстанда Амина соответственно иштебейт. Демек бизге кереги жок дейт дагы, чыгарып салат. Кайра келгениңиздерден кийин кайра Аминаны көчүрөсүздөр, кайра мурдагыдай эле иштетип баштай бересиздер. Бул нерселер бара-бара биздин көнүмүш адатка кирет. Биз көнүп калабыз, привычка болот бизге. Биз түшүнүп баштайбыз, Амина ушундай иштейт экен деп. Кийин мен ойлойм, түшүнгөндөн кийин көптөгөн мекендештер кабатыр болбой, Аминаны кеңири колдонуп баштайт. Азыркы учурда көптөгөн мекендештер кыжалат болуп жатышат, кабатыр болуп жатышат. Мен илчкаларыма чыгып, телефондорума чалып жатышат. Бул жерде эч кандай кабатырга түшө турган нерсе жок. Мен жогоруда бардык көрсөткөн экрандан чыккан закондорду ошол мен айтып аткан темалар боюнча чыгардым. Баарыңыздардан суранып кетем. Ошол чыгарган маалыматтар силерге өтө керектүү маалыматтар. Телефонуңуздарга скриншот кылып алыңыздар. Керек маалда окуп, бир жерде бирөөдөн угуп калсаңыздар, бирөө ушинтип кыйналып жаткан болсо, ошол скриншотту жөнөтүп койсоңуздар болот. Ошондой эле менин видеолорумду да жөнөтүп койсоңуздар болот. Менин видеолорумду көрүп, кеңири маалымат алса болот, урматтуу мекендештер. Ошондой эле маалымат алуу үчүн биздин Telegram каналдар, WhatsApp группалары иштеп жатат. Ал жакта тилекке каршы баарыңыздарга жооп берген жеке менин өз мүмкүнчүлүгүм такыр жетпейт. Мен физически силерге аны баарын айтканга жетишпейм ар бириңиздерге. Демек, эмне кылыш керек? Группалар аркылуу бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Видеону көрүп чыкканыңыздар үчүн баарыңыздарга рахмат айтам. Видеону башкаларга бөлүшөбүз жана лайк басабыз, жана каналга подписация болобуз. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Кийинки видеобузда көрүшкөнчө сак аман бололу.